Бүгүнкү дүйнөдөгү болуп жаткан орчундуу окуяларга байланыштуу мусулмандарга кылынып жаткан кордуктар, зулумдуктар бардыгына байланыштуу адамдардын жүрөгүндө коркуу жана суроолор пайда болот. Дажжал чыгып кетеби, кыямат болуп кетеби, ажиз-мажиз келеби деген суроолор. Өткөндө айтат, Каба бузулабы деп айтат да. Биз тарыхыбызды билбегенибизге байланыштуу, урматтуу мекендешим, тарыхын билбеген келечектен үмүт кылбай эле койсун да. Тарыхый адамдарды окуп, өтүп кеткен баатырларыбызды окуп, Кыргызстан мурда кандай болгондугун билип, келечекке карай сабак алабыз да. Келечекке карап иш кылабыз. Ким дос, ким душман экендигин билебиз. Тарыхсыз болбойт шакса. Кыскасы тарыхсыз болбойт. Кабанын тарыхына карасак, Адам алейхиссалам менен Хава энебизди жерге түшүргөндөн кийин Аллах Таала экөөнү эки жакка түшүрөт. Экөө жаратканга жалбарып, кечирим сурап, келишип, эң биринчилерден болуп ибадаткана үйдү Адам алейхиссалам курат да жер жүзүнө. Эң биринчилерден болуп Адам алейхиссалам Кабаны курган. Андан кийин дагы дуалдар урап, ремонтко башка муктаж болгондон кийин Ибрахим алейхиссалам баласы менен курат кайрадан Кабаны экинчи ирет. Андан кийинки окуялар, тарых окуялар, фил окуясындагы окуялар, мисалы үчүн Кабаны бузабыз деп келгендер өтө көп ар кандай окуялар болуп өткөн. Эми негизгиси ушул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат да, Имам Ахмад чыгарган сахих хадисинде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бойлору кичинекей, кара түстө, буттары кыйшык болгон хаббаштардын Кабанын таштарын бири-биринен жулуп жатканын көрүп тургандаймын дейт да. Демек ки кыяматтын белгилеринин бирөөсү Кабанын бузулушу. Адамдар кыяматка жакын ар-намыс кетип, уяттуулук кетип, динден алыстап, намаз, орозо, зекет жок болгондон кийин, ойноштук, зина, ашкере болуп калгандан кийин, көчөдө эле болуп калгандан кийин Кабанын да урматы кетип калат экен да, урматтуу мекендештерим. Албетте, сабак не бул жерден? Сабак алышыбыз керек. Каба жана кыямат. Кыямат качан болот деген маселеде ар ким ойлонот го. Ким өлсө анын кыяматы болду. Өлсөң болду кыямат да бул жагы. Андан кийинки жооп бериш, андан кийинки жоопкерчилик, кабырдагы түн, кабырдагы караңгылык, өзүңдүн караңгылыгың, түндөгү караңгылык, күнөөнүн караңгылыгы эми ойлоно берсең өтө көп. Кабырдагы суроо жооп, кабырдан кийин кыяматка чейинки боло турган азап же жыргалчылык ойлоно берсең өтө көп. Коркунучтуу, коркута турган нерсе дагы кабырда. Жумшак бөлмөдөсүн, үй бүлөң мененсиң, эртең бардыгынан ажырап өзүң кабырга киресиң. Ар бир адам ушундай. Бирок ошону да моюнга алганды билиш керек. Мисалы үчүн, адам өлгөндөн кийин болду, сен туугандарың да өздөрүнүн 10 күн, 15 күндөн кийин өздөрүнүн ишин кылып кетет, досторуң да сени карабайт, эч ким байкабайт, кетип калат, болду. Ушул нерселерди өзүңдүн мойнуңа алып билишиң керек да. Кээ бир нерселерди кааласак, каалабасак моюнга алабыз. Базардагы май көтөрүлүп кетиптир, кымбаттап кетиптир, эт кымбаттап кетиптир деп отура бериш бул сеники эмес. Демек көбүрөөк акча иштешиң керек экен. Акчаң жетпейт, көбүрөөк деңгээлге чыгышың керек экен. Налып отуруш сен үчүн эмес экен да. Бирок урматтуу мекендешим, кимдин акыр заманы кыяматы болду деген маселеде өлгөн болду, өлсөң эле болду экен да. Сөзсүз түрдө ал дажжалга жетип барышың, аны көрүшүң, кыяматтагы коркунучтарды көрүшүң шарт эмес экен. Өлсөң болду экен. Бардыгыбызга жакшы өлүм насип этсин. Бардыгыбызга жакшы өлүм насип этсин.